80-90% мусулмандарбыз деп атпайбызбы? Биз кантип биригип кантип бир ынтымакта жашай алабыз. Ооба. Алла разы болсун. Эми азыр айрыкча ушул күндөрү жана мыйзам талкуу болуп аткан күндөрү адамдар ушундай көрүнүшү мүмкүн. Мусулмандар аябай эле бөлүнүп, дин жок кезде жакшынакай эле жүрүшчү, үй бүлөдө мисалы ата баласын эметип жакшы көрүп, бала атасын сыйлап жүрүшчү, бүт баары мисалы азыр бөлүнүп, ар ким ар тарапка кетип калгандай көрүнүп атат да. Жаат болуп, жамаат болуп, биригүүнүн бир эле жолу бар. Бул Куран менен сүннөттү туура кармануу, акыйдада биригүү. Ошондо мисалы бул жерде айтылат, ахли сунна вал жамаанын негизинде биригүү гана акыйкат жана туура жол. Ахли сунна вал жамаа дегенде бул Матуридия, Ашария ишенимдери болуп атат. Ушул биз айтып аткан түшүнүк, салтуу деген сөз менен азыр айтып баштадык. Ошол түшүнүк негизинен ислам, нукура ислам ошол болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеткирген дин ошол болот. Акыйкат. Демек, акыйкатты кармануу гана мусулмандарды бириктирет. Ахли сунна вал жамаа деп биз эң биринчи кезекте Аллах Тааланы ааруулоо, эч бир нерсеге окшотпоо. Экинчиде мисалы харижиттерге окшоп күнөө кылган адамдарды кабырга чыгарбоо. Дагы мусулмандын акысын билүү, кошунанын акысын билүү, ушулардын баары ахли сунна вал жамаатта үйрөтүлөт дагы. Анан мындан чыгып, бөлүнүп, жарылып, жамаатташуу адашууга жана кыйроого алып барат. Жамаатташуу адашууга алып барат дедик го. Бул жерде жамаат деп кандай айтабыз? Жамаат дегенде бир топ адам чогуу болсо ал деле жамаат. Бир ишмердүүлүк кылса ал деле жамаат. Бирок адашууга алып барган жамаат кайсы дей турган болсо, адашууга алып барган жамаат бул жанагы ишенимден чыгып кеткен, акыйдадан чыгып кеткен. Ошондо мисалы Матуридия акыйдасы боюнча капырга чыгарба деп атабы? Жамааттын кызыкчылыгы менен жамаатыңа сөз тийсе, жамаатка эмес, жамааттын ичиндеги бир көрүнүктүү бир адамга сөз тийип калса, сөз тийгизген адамды капырдыкка чыгаруу уже жамаатташуу болуп, радикалдуу болуп баратат да. Маселе ушунда. Анан эң негизгиси жамаат дегенде биз баягындай майда топтор исламда жамаат деп айтылбайт. Мусулман жамааты деп мусулман коомчулугун айтат. Жалпы мусулмандар элди айтат. Ошондо мисалы Абул Хаким Самарканди, Абул Касим аль-Хаким Самарканди 300-жылдары жазган бул китепти. 1100 жыл мурун Самаркандда. Ошол киши 62 маселени айткан дагы. Ушул Савадул Азам, көпчүлүк мусулмандардын ишеними. Ким эгер мындан ушул нерселерде каршы чыкса, анда ал адашкан, бидаатчы деп айтат да. Ошол маселелерди карасаңыз, азыр деле ошол актуалдуу. Мусулмандар алхамдулилlah Аллах Таала сактап койгон, пайгамбарыбыздан кийин сахабалар менен, сахабалардан кийин табииндер менен, андан кийин аалымдар менен, 4 мазхаб менен динди сактап койду. Ушул нерсеге каршы чыгуу демек жанагы мусулман коомчулугунан, жамаатынан каршы чыгуу болуп атат да. Ошондо жамаат кээде саясий көз караш менен биригиши мүмкүн. Кээде дүнияви байлык көз карашы менен биригиши мүмкүн. Кээде идеологиялык жактан биригиши мүмкүн. Ошондо идеологиялык жактан бириккенде, булардын биригүүсү эгер ахли сунна вал жамаага туура келбесе, Матуридия акыйдасына туура келбесе, ал жамаат болуп эсептелет. Анан көбүнчө жанагы секталар, ушулардын баары ошондой баягы фирка деп коет, бөлүнүп болуп эсептелет да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай ыдыранды коом жөнүндө не деп айткан? Буга мындай далил бар. Хузайфа ибн Яман деген сахаба болгон. Ал киши өзү айтып калат да, сахабалар башкалар жакшы нерсе жөнүндө сураса, мен жаман нерсе жөнүндө сурайт элем дейт да. Кандай болот деп, кийин ошодон сактаныш үчүн. Анан ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурагандан кийин бир топ мусулмандардын жанагы этаптарын айтат дагы, кийин дуатун иля абуаби жаханнам. Бир адамдар болот, тозок эшигине отуруп алып тозокко чакырган адамдар болот дейт. Бул адамдар мен ажабахум илейха фaqazafuhu fiha. Ким эгер булардын чакырыгына жооп берсе, аларды тозокко ыргытышат, жаханнамга. Култу я Расулаллах сифхум лана. О Аллахтын элчиси, бизге аларды сүрөттөп берчи дейт. Хузайфа радиаллаху анху. Ошентсе, фaqala хум мин жалдатина ва ятакалламуна би алсинатина. Алар биз сыңар эле дейт. Биздин терибиздей. Көрүнүшү да ушундай, мисалчы эми адам да. Адам жана калса араб болушу мүмкүн. Тери деген сөздөн чыгат. Анан алар биздин тилимизде сүйлөшөт дейт.
демек алардын сүйлөгөнү Куран, сүннөт болот, дин болуп атат. Фама та'мурни бирок ошол дин жөнүндө сүйлөп, Куран, сүннөттү сүйлөп туруп, бирок тозоктун эшигинде туруп тозокко чакыргандар болот да. Анан айырмалай албай калды адам. Кадимкидей эле мисалы мусулмандай болсо, анан араб тилинде сүйлөсө же Куран менен сүннөт жөнүндө сүйлөсө, анда эмне кылам? Фама та'мурни ин адраккани залик. Эгер мага ошол абал жетип калса, анда не кыл деп буйруйсуң дейт да Хузайфа радиаллаху анху. Ошентсе, Кала талзаму жамаатал муслимин ва имамахум. Мусулман коомчулугун жана алардын имамына ээрчи дейт. Мусулман жамаатын карман. Дегенде жамаат деген сөз бул жерде жалпы мусулман коом дедик. Мусулман коомун ээрчи дагы анан алардын имамын ээрчи, башчысын ээрчи деп атат. Башчы бул жерде алардын аалымдары, көпчүлүк мусулмандардын аалымдары. Ошон үчүн байкасаңыз, негизли жамаат болобу, ал дайым азчылык болот. Аллах тааланын хикматы. Мен жамаатты берки бөлүнүп кеткен жамааттарды айттым. Матуридиядан бөлүнүп кеткен жамааттар азчылык болот дагы. Анан көбүнчө жана мен мусулманмын дейт, бирок амал кылбашы мүмкүн ал көпчүлүкчө. Бирок ошолорго каршы чыккан дайыма топ болот да, ошон үчүн жамааттар топтор болот. Булар да көбөйүп дагы кетпейт экен да. Бир учурда баардык мусулмандар мисалы кайсы бир жамаат болуп калбайт. Жамаат демек дайыма ыдыранды болот. Ошол учурда эми чындап эле бийликти же башка нерсени же жамаат өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, коомго коогалан кылып фитна салып атса, анда мен эмне кылайын десе, анда көпчүлүк мусулмандар менен бол. Жана алардын башчылары менен бол дейт. Башчылары мисалы бул жерде азыр алымдар кеңеши, муфтият, жана эгер дүйнөбүй жактан башчы болсо, анда элди башкаргандар. Ошолор менен бирге болуш керек. Бирге болуш керек. Эми культу фаилдам якун лахум жамаатун вала имамун. Эгер жамаат болбосочу, же башчы болбосо дегенде көпчүлүк мусулмандар болбой калды. Кимиси көп экенин билбей калышты да. Анан же падыша жок. Кээде ушундай заман болуп калышы мүмкүн эми, мисалычы, өлкө жок болуп калышы мүмкүн. Анда кандай болот десе, кала фа'тазил тилкал фираqa куллаха. Бардык ошол топтордон алыста дейт. Бирөөсү жамаатты бул жакка тартып атса, бирөөсү жамаатты тиги жакка тартып атса, ошолордун баарына кошулбаш керек болот дагы. Валау ан таудда би асли шажаратин хатта юдрикака ал-мауту ва анта ала залика. Сен ошол абалда жада калса бир бактын тамыры болсо, ошол тамырды тиштеп алып, ошол абалда өлүп кеткениң жакшыраак дейт да, аралашкандан көрө. Карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра ошол сөздүн бекемдеген маанилерди айтты. Жанагы эч кимге кошулба депчи. Демек, бул жерде биз алхамдулилля өлкөбүз бар өзүбүздүн. Мамлекетибиз бар. Мурун чакан деп берет эле, чакан деп айта албайм менчи. Мисалы, мындан дагы кичинекей мамлекеттер бар. Биздин Кудай берген жерлерибиз бар, Кудай берген мамлекетибиз бар. Бейпилдик болуп атат азыр мисалы. Кандай болсо дагы жакшы жаманбы башкарган бийлик бар. Коопсуздукту сактаган бийлик бар мисалы. Ушул нерселердин баары уже жанагы мусулман коомчулугу бир эл болуп атат. Эл менен бирге болуш керек болуп атат.